Алабага маданияттар келип атат да, анан ошол кандайдыр бир деңгээлде балдардын башын айландырып атат да. Кыргыз педагогикасын өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошуп келе жаткан Абдыкерим Муратов көп кырдуу талант ээси катары коомчулукка белгилүү. Ал кыргыз тили, адабияты боюнча окуучуларга керектүү окуу куралдарын даярдап, бир нечелеген көркөм чыгармалардын авторуна айланды. Ал учурда Европа сыяктуу өлкөлөрдөн келип жаткан терс таасирлерди жаш балдарга окутпай, тескерисинче өспүрүмдөрдү кыргыз элинин чыныгы баалуулуктары менен тарбиялоо зарылдыгын белгилейт. Бул элдик педагогика бул көп кылымдар бою ушу кыргыздардын канына сиңген, ошол аркылуу тарбиялап келген биз да. Анан бүтүндөй сабактар, математика, физика, дене тарбия болсун, ошолордун бардыгы ошол кайра артка кайтыш керек да. Баягы элдик педагогиканын мыкты тазаланган нерселерди суруп чыгып, ошону бул сабактарга киргизиш керек да. Ушуну жалпысынан бул билим берүүнүн мазмунун этнопедагогтоштуруу деп атат да. Ноокат районунун кулуну, Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү Абдыкерим агай журналист жана публицист катары кыргыз журтчулугу үчүн таасирлүү макала чыгармаларды жаратып келет. Айтса, кыргыз адабияты сабагын дүйнөлүк адабиятына коштурбоо боюнча жазган макаласы коомчулукта кызуу талкууну жаратып, билим берүү министрлигинин кайрадан маселени кароого чейин алып барды. Азыркы кезде Муратовдун жүздөгөн илимий макалалары жарык көрсө, ондогон шакирттерди тарбиялоодо. Мен агайга дагы бир өзгөчө баа берет элем. Агай илимдин, билимдин баба дыйканы. Абдан тынымсыз, күнү түнү эмгектенген катарында. Ушул менин билимимди, ушул менде болгон эмгектин бардыгын келечек мундар алып калсын деп мына көптөгөн эмгектерди жазып атат. Мен ойлойм, ушул эмгектердин, ушул агай жазган чыгармалар ушул кийинки мезгилде биздин жаштарыбызга азык катарында, багыт катарында көптөгөн эмгек кылат деген ойдомун. Автордун балдар үчүн жазган чыгармалары бааланып, ал үчүн Кыргыз өкмөтүнүн балдар сыйлыгын алган. Андан сырткары жараткан эмгектерине ылайык мамлекеттик деңгээлдеги бир канча жогорку наамдарга жеткен. Агай бул көп кырдуу талант да. Мисалы, агай жазуучу. Агайдын жазган романдары, мисалы, Сунулган баш, Суурулган кылыч деген тарыхый романы бар, Ордолуу жыландар деген романдар, андан сырткары баягы жөнөкөй тил менен жазылган аңгемелери, элдин турмушунан алынган пьесалары, андан балдар үчүн жазган атайын чыгармалары. Агайды биз жазуучу катары дагы жалпы бир кыргыз жазуучулары жакшы тааныйт агайды. Кыргыз журтчулугу үчүн маанилүү из калтырчу эмгектердин ээси Абдыкерим Муратов алдыда да жаштарды тарбиялоого карата ар тараптуу изилдөөнү токтотпоосун билдирет. Гүлмайрам Рахманбетова, Кутайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.